Бакай Ата районунун Маданият айылынын тургуну Нурбек Эшеналиев бул күндү бир эле учурда сыймыктануу менен эскерсе, ошол эле учурда өзү менен чогуу барган теңдештарынын кайтпай калганын кайгыруу менен эскерет. Ооганстандагы кандуу кармаш 19 жашында барып жарадар болуп кайткан жоокердин эсинде бүгүнкүдөй сакталуу. Эң биринчилерден болуп Афганистанга 79-жылдын 27 декабрында бүт жалпы дивизиябыз менен өткөн элек да. Жаңы барганда тамак жетишсиз, балдарыбыз ушунчалык кыйналгандыктан төшөнчү бешөнчү деген жок. Кыскасын айтканда каттуу ушу бит дегенге чейин бардык да биттедик. Мени менен кошо бул жерден жөнөгөндө тигил жерден Кушкага барганда бир 100дей кыргыз бар болчу. Анан операцияда жүрүп мен да жаракат алган элем. Душмандардын курчоосунда калып. Шел Кудайым сактады. Машинаны жаңы эле жылдырып баратканда ок жаңылды. Ок ушу ийинге теген экен, аны деле жакшы билбейм. Ушу көзүм көрбөй калды. Көрсө осколка чачыраган экен. Өлөт деген Шутурбаев деген ойго келет экенсиң. Бүт бияктагы эли журттун таанымын эске түшөт. Кыргызстандан Ооган согушуна 7000дей аскер катышып, 1,5 миңдей аскер жаракат алып кайткан. 252 жоокер согуш талаасынан курман болгон. 4 жоокер дайынсыз жоголгон. Взводныйдан бир аксакал киши айтты эле да. Ой, эланайын. Мен сүйлөгөндөн айттым, мен силердин көргөн согуштай болбосун. Биз эми бир болбогон эле согуш болуш керек сиздердикине караганда. Деп айтсам, ошол аксакал киши айтып атпайбы? Айланайын. Биздин согуш вперед тезе вперед, ат тезе ат, жат тезе жатчылык. Силердики абыдан нервиңерди алган согуш болуптур. Сурасам. Тоо аралап бараткандарды атчы беле? Ат чаргай жерден. Вот ошондо чамага тийип калат деп. Ушунчалык нервиңерди жеген согуш болуптур. Абыдан жаман болуптур силердики бизге караганда деп. Ошентип айтты эле. Ооган согушунун ардагери Нурбек Эшеналиев 64 жашка келсе да, коомдук иштерге активдүү катышып, Бакай Ата районундагы согуштун куралдуу күчтөрдүн жана тылдагы эмгекчилердин ардагерлер уюмун жетектейт. Учурунда жоокердик милдетин кандуу кармашта өтүп, азыр өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп келе жаткан каарманыбыз бир топ сыйлыктарга ээ болгон. Бакай Ата районундагы ардагерлери ошолорго барып бир жылда бир 3 жолу кичинеден ушу колдоруна тыйын берип, кейде ошолуп келип чай пите кылып, подаркаларын берип турабыз. Анан азыркы калганы мына бул жакта турган 10 ардагер калды эмгекчиден, тылдын эмгекчилеринен. Анан бул болсо биз эстеликти кураарда эң биринчи скульптор менен эметип, ушу кандагы эстеликти курабыз деп турган Бишкектен жазатып буну. Анан ушундай кылып кура турган болуп тургандан кийин келип анан кийин ушунун негизинде бул жакта тургузулган эстелик тургузулган. Нурбек Эшеналиев жубайы экөө 5 баланы тарбиялап конушуна кондурган. Кырчындай гүлгүн курагында согуш апаатын башынан өткөргөн каарманыбыз өлкөбүз өнүгүп, заманыбыз тынч болсун деп тилек кылат. Гүлзада Бакаева, Калмурат Мейманбеков, Бакай Ата району.